Жамгыр болуп бизге себелеген, бирге калып күндөр эскирбеген. Күндө жаңы уясына батса да, жан дүйнөгө эч бир кеч кирбеген. Капитан Нурдинов. Кечиресиз байке, менден кетти. Знакты байкабай калып турмун. Күнөөнү мойнума алам. Ай азамат. Макул азыр эскертүү салайын, бирок абайлап жүрүңүз. Жок байке, мен күнөөлүмүн да. Штраф жазыңыз. Сөз түрдө катуу жаза элдерге берилсе, сиздей акбейли адамдар кара мүртөс болуп калышат. Андыктан эскертүү. Рахмат. Рахмат, капитан мырза. Ийгилик. Сени көргөндө элдин баары жылмайгысы гана келет. Баса бүгүн кеч келем. Ержан планын тособуз. Машина сендер алат ба? Эң биринчи элге билим керек. Мына биз окуган үчүн азыр жанталашып мамлекетибизге кызмат кылып келатабыз да, туурабы? А эгер билим албасак, окубасак не кылат элек? Жүрмөкпүз аз чет өлкөдө курулушта иштеп коюп. Андан эмне кыл дейсиң? Бардыгы бир заматта өзгөрбөйт да. Убакыт келет. Жигиттер, мен азыр келем. Бир мүнөт турушат. Куба, элдин аң сезими оңолмоюнча биз көп нерсеге жетишпейбиз. Мисалы, укукты алалы. Элементарно эл өз укугун талап кылганды билбейт. Мыйзам бузулуп атса да, укугун тебелеп атса дагы, бул нормалдуу нерсе деп ойлойт. Биз ушуну оңдошубуз керек, сенден баштабаш керек, менден баштабаш керек. Биз кылбасак билбейм ким кылат. Алло, милиция? Мен сумкамды ұрдап кетишти. Мен туалетке жашынып алдым. Ал менен аңдып турат эшикте. Мына, ушул мага тийишкен. Ушул менин сумкамды алды. Yok, байке. Кандай сумка? Сумкаңды өзү бермедиң, мага кайгармап тургуңуз. Байке, жөнүнө түшүнбөс болуп кетти окшойт, байке. Болот, фактылардын баарын тактайбыз. Сволочь, ачып кайда? $900 болчу. Мына мол досторуна берип салды. Тергөө жүргүзүүдө жардам берүүгө даярмын. Даярмын дейсиңби? Анда дароо эле айт акча каякта экенин. Жабыр тарткан тараптын айтуусу боюнча силер досторуңар менен биригип акчаны уурдап алгансыңар. Тийген жокмун акчасына. Маган кажети жок. Эмне кылмак элем акчасын? Столдо отурганбыз. Эржан ал кыздын жанына кеткен. Анан бул учурда милиция келип калып эле Эржанды чырмай баштады. Мен тиги кызды өмүр көргөн эмесмин. Анан өз калыбыбыз менен бул жака бөлүнгө келдик. Мен акчамды беришсе, арызымды алам. Башка досторуң сен экендигиңди айтып жатышат. Кыз да сени айыптап жатат. Мен анын акчасын алган эмесмин. Кайрадан ошол эле. Биз эмне баарын сотко барып териштирип жүрөт дейсиңби? Эртерээк болгондо айтып бер. Биз да үйгө келинчектерибизге кетели.
Мен күнөөлүү эмесмин. Данияр Аманкулов кайда? Кайда болмок эле, изолятордо. Жайындабы? Эмне болмок эле? Мен анын актоочусумун. Данияр менен жолугушууңду сурайм. Денесинде бир гана жаракат тапсам, бачаңарды чыгарам. Ажан, сиз биякта күтүп туруңуз. Бизге ушундай эле келди. Данияр? Ажан, тийбе Даниярды. Өзүбүзгө эле жаман кылабыз. Ажан, укчу мени. Чык. Азыр экспертизага барабыз. Өлдүңөр деп бергиле. Мойнуң алышың кереги жок мага. Акчаны кайтарып беришиң керек. Ошондо гана жабыркан тарап арызын кайтарып алат. Сен үчүн эле жакшы болот. Макул. Кайтарам акчасын. Кайтарам. Азыр келинчегиң тынчтандырасың да дароо үйүңө кетесиң. Болбосо такыр үйгө барбайсың. Сүйлөштүкпү? Мен үйгө кетким келип. Тез арада экспертизага барыш керек. Эч жакка барбайбыз. Кереги жок. Түшүнбөй жатасыз. Коруп калды алар силерден. Силер эч нерседен коркпошуңар керек. Кереги жок дейм. Алтыным. Жок. Үйгө барабыз. Айда үйгө. Азыр барбасак, так издери жоголуп, эч нерсени далилдей албай калабыз. Биз эч нерсени далилдебейт окшойбуз. Түшүнсөңөр, мыйзам сиздин тарабыңызда. Мындай нерсени өтүү кыйын, түшүнүп атам. Бирок досу урдадым деп өз мойнуна алса деле, Данияр өзүндүкүн берген жок. Ушундай эле улай берсе болмок. Бизди эч нерсе кылбасын деп үйгө кой беришти. Эржандын да мойнунан күнөө салынат. Кыз да арызынан баш тартат. Сотто полоңу да болбойт.
Бул туура эмес, айжанайым. Билем, бирок биз мажбурбуз. Айжан, мени жалгыз калтырчы. Качан жумушка? Барбайм. Когда-нибудь слышал про отмывание денег? Дальнейшее развитие я маалыматкер болуу же башка жаран болуу ага карабастан башкы башкармалык тарабынан тиешелүү иштер уюштурулду. Ошонун негизинде материал топтолуп жазага тартылат. Азыркы учурда Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалык тарабынан кызматтык Саламатсызбы, капитан Нурдинов. Профилактика боюнча рейд өткөрүп жатабыз. Кааласаңыз токтомду көрсөтө алам. Жаман күн болду, байке. Боло берет, тынчыңызды албайм, бат эле текшерип жөнөтөм. Охо! Ак көңүлдүү байке, сизби? Макул байке, кете бериңиз. Мен сен кеч корун алып кетем. Макул.
Аз да көрүшүп калдык. Себебин билесиң да. Биз системага ишенчүбүз. Бирок өлкөгө күйүп аткан ошол система бизди сындырып кеттиби? Биз андайга даяр эмес болчубуз. Аягына чыгат болдусуң. Айжаның бар. Сени куткарып, тигилери дагы кысмыкка алганы калган. Сен өзүң баш тарттың. Сен деле? Күнөөнү мойнуңа алып, тиги шимшүктөргө акча берип. Кеширесиз. Жардам берип коесузбу? Макул. Абоненттин аппараты өчүрүлгөн же аймактан сырткары. Канчай, кандайсың? Айжан качан чыгат экен жумуштан? 10 мүнөт мурун чыккан, сизди күтүп жаткан. Макул. Абоненттин аппараты өчүрүлгөн. Айжан. Айжан. Абоненттин аппараты өчүрүлгөн же аймактан сырткары. Кечирээк чалып көрүңүз. Алло, Айгерим. Айжан бүгүн силердикине барат эмес беле? Телефон өчүк болот, барган жокпу? Азырынча келелек. Келер мен сага кабар берем. Макул. Мен үйгө келип турду айтып коесуң да? Рахмат. Алло. Данияр, Айгерим, отом. Айжан ошол бойдон келген жок. Кандай келдик? Үйгө келди? Аз кое турсаң? Gir. Жаңылык барбы? Жок. 2 күн болду телефон өчүк. Мортордо кыдырып чыктым. Милицияга эмне чалбайсың? Каяка? Мына дагы ушундай болгон. Биздин кайраттуу милициябызга жардам берүүгө даярмын. Карасаң жылмайбысың. Брат, бул кызды көргөн жоксуң? Бул мен жубайым болчу ошо. Ушул жакта жашайт көргөн жоксуң?
Assalamu alaikum. Бул кызды көргөн жоксузбу? Мен жубайым болчу. Брат. Капитан Нурдинов, уруксат берсеңиз документтериңизди текшерейин. Белгисиз бир адам бул жакта өзүн агрессивдүү алып тургундарга тийиштүү деген маалымат келди. Данияр, сизби? Не? Сиз да мени отделге алып кетесизби? Мен сизди түшүндүм окшойт. Бардың жайлары? Жакшы эле бар. Мен сизди кантип ишендире алам билбейм, бирок бардыгы андай эмес. Кандайча бардыгы андай эмес? Бул эмне деген актануу? Силер эч андай болбошуңар керек эле го? Жемне жарымыңар ошондой, жарымыңар башкача болгон, бул эмне туурабы? Данияр мырза. Эмне болду эле? Жоголуп кетти. Каякта экенин эч ким билбейт. Жумушка кеткенден бери телефон өчүп 3 күн болду. Арчысың белең сен? Данияр, мындай ишти өз башыңа чече албайсың. Мен жардам берүүмө уруксат бер. Баш тартпа, бул менин жеке жардамым. Макул. Бирок мен эч жакка барбайм. Балким менин ишим эмес. Бирок аягына чыгаш керек болчу. Бардыгы бүтүш үчүн мен баарына даяр болчумун. Сен го органдардан сага айтыш оңой. Мен анда намысым сынып канчалып жерде жаткам. Кандай кыйынчылык болбосун аягына чыгарыш керек. Жапчы оозуңду. Тергөөчүлөрдөн жана башка патрульдан сураштырып келдим. Сиздин жубайыңыздан да башка жоголгон адамдар бар экен. Бир айдын ичинде 7 кыз жоголуптур. Былтыр да ошондой болуп калган, бирок ал айымдар табылган эмес. Балким Казакстан органдары асылып же кулчулукка жөнөтүлүшкөнбү. Дагы бир коллегабыздын айтышына жараша, бул адамдар урдоо иши менен байкалышкан. Царскийде коттедждер бармыш. Бирок башына чыгуу максатында буларга эч ким тийбей жүрүшөт. Ошондой эле дозус бул тармакка кол салбагыла жана суроолор берип илигишпегиле дейт. Патрульнубузду. Баягы эле башаламан. Данияр, тынчтанчы. Тынчтан дейсиңби? Мен жубайымды органдарга кескилеп салышат. Каякта экен? Биз ал жерге барбайбыз да. Жөн гана сейилдеп келебиз. Эмне болду? Атайын өтүп кеттик. 2 үйдөн кийин жабык фургон турат. Адам мурдаш үчүн эң идеалдуу мына окшойт. Сен отуруп турганда биз барып караштырып келелик.